Саламатсыңарбы балдар? Сабактын темасы канаттуу досторубузга кам көрөлү. Сабактын максаты келген куштардын учуп келүү мезгилин байкоо жүргүзүшөт. Биринчиси, экинчиси канаттууларга уя жасаганды үйрөнүп алышат. Үчүнчү, канаттууларга боорукерлик менен мамиле жасоого жана эмгекти сүйүүгө тарбияланышат. Биз өткөн сабакта архитектура жөнүндө маалымат алганбыз. Балдар, мен силерге суроо берип көрөйүнчү. Кана, архитектура деген эмне? Архитектор эмне иш кылат? Өткөн сабакты эстеп, ойлонуп көргүлөчү. Архитектор бул жогорку негизги куруучу. Курулушту чийип турат. Ал эми архитектор имаратты эмнеден курууну, ичи сырты кандай бөлүш керектигин эске алып, долбоор чийет. Балдар, биз канаттуулар жөнүндө маалымат алабыз. Кана, канаттуу достор деп эмнени айтабыз? Ойлонуп көргүлөчү. Канаттуу досторго эмнелер кирет? Эмне үчүн канаттуу достор деп айтабыз? Мен азыр силерди канаттуу достор менен тааныштырам. Кара чыйырчык, чыйырчык, таранчы, сарала чымчык, жагалмай, сасык үпүп. Мына балдар, биздин канаттуу досторубуз. Ушулар. Дагы көптөгөн канаттуу досторубуз бар. Бир караганда бул сабактын темасы сүрөт тартуу сабагына байланышы жоктой сезилиши мүмкүн. Бирок андай эмес. Себеби бизде айлана чөйрөнү уюштурулушуна тиешеси бар болгондуктан, анын кооз жана ыңгайлуу болушуна шарт түзүп турат. Жаныбарлар жана канаттуулар биздин чыныгы досторубуз. Адамдар аларсыз жашоону элестете албайт. Биз аларды кооздуктун чөйрөсү катары эсептейбиз. Биз аларга суктанабыз. Жаныбарларды жана канаттууларды сүрөттөө биз үчүн канаттанууну жаратат. Ошондуктан ар дайым биз менен жанаша жашоосу үчүн биз аларга кам көрүшүбүз керек. Биз өзүбүзгө үй кургандай, өзүбүз жашаш үчүн, жашоо шартыбыз жүрүш үчүн өзүбүзгө биз үй курабыз. Көрдүңөрбү балдар, экрандагы үйдү? Биз өзүбүз жашаш үчүн ушундай үйлөрдү куруп алабыз. Ошон үчүн биз келген куштарга дагы биздин жаныбызда жүрүш үчүн досторубузга, кара чыйырчыктарга жаздын алды менен үйүбүздүн жанына уя жасап коюшубуз керек. Анткени алар биздин досторубуз. Биз кагаздан уя жасаганды үйрөнөбүз. Мына жашыл бүртүкчөлөр бул кагаздын. Ширеңкенин кутучасын даярдайбыз. Анын сыртын күрөң кылып боёйбуз. Ага жаман кагазтарды колдонобуз жана бак чийип алабыз бир баракка. Кутучаны уя кылып даярдап алдык. Жашыл болгон бүртүкчөлөрдү жалбырак кылып тактык. Анткени биз үйүбүздүн жанындагы бак кылып эстетсек болот. Мына балдар, ширеңкенин кутучасын ушинтип чаптап уя жасасак болот. Эгерде биз өзүбүздүн аталарыбыз менен дагы экрандагыдай уяларды жасап койсок да болот. Бактарыбызга таксак болот. Балдар, силерге уя жасаган жактыбы? Көрдүңөрбү балдар? Биз келген куштарга ушинтип кам көрүшүбүз керек экен.
Силер дагы өзүңөрдүн ой жүгүртүүңөр менен тапшырманы аткарып, экранда көргөндөй ширеңкенин кутучасынан канаттууларга уя жасагандай уяларды жасап мага жөнөткүлө. Макулбу достор? Саламатта калгыла.